криптовалюта деген чыктыбы азырчы? Ооба. Ошол кандай шариятта арамбы, адалбы? Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Криптовалюта боюнча чындыгында ар кандай пикирлер бар. Кеңирчүнө кала турган болсок, бүгүнкү биздин кармап аткан сом, доллар акчаларыбыз деле жөн эле кагазда. Булар алтын эмес, күмүш эмес да. Негизи ошол кагаздын өзүнүн баасы жок, урматтуу бир тууган. Бул жанагы бирөөгө жазып бересиз го, ушул менин атымдан барды, барса ушуга 100 сом берип кой дегендей эле сөз да. Кагаз ушундай эле. Демек, биздин доллар, сом деле ушундай эле бир базарга апарып кагаздын өзүнүн баасын карасаңыз, балким мисалы үчүн 0,3 тиын болуш ыктымалы бар да. Бирок ал ошол ичинде жазуулары болгон себептен ал кымбат болуп акчанын ролун аткарып калды. Болбосо акча бул алтын жана күмүш менен гана болуш керек эле. Демек, мисалы 100 доллар бере турган болсоңуз, 100 долларга ылайык болгон алтын, менин алтыным катылып турат бир жерде деген маани келип чыгат да. Бирок азыркы учурда эң чоң дүйнөлүк афера ушундай болуп калды. Акчасы жок эле кагаздарды басып, зарат кагаз баскандай эле басып, бирок кымбатыраак кагаздан акча кылып коюп атат. Демек, ошону эсепке алганда бул криптовалюта деле иншалла акча катары колдонсо болуш керек деп ойлойм. Биржа бар, ошол жерден сатып аласыз. Сатып аласыз, машалла, цифра менен миллионер болуңуз. Сиз акча саласыз, ал сизге цифра берет. Анан бир мезгил келет, сиз доллар баягы 1 миллион болгондо монетаңыз. Тиги компания өзүнүн ишин жаап туруп, биз иштебей калдык, биз банкрот болдук, мындай нерсе жок десе, жок, акчаң жок. Эч кимден, эч жерден талап кыла албайсың. Так. Демек, биржа жабылып кетсе, ичинде активдер күчбөйт экен да. Кошелекко башка биржадан эле кирип алса болот экен. Ал эми биржанын 200дөн ашык түрү бар экен. Жакшы? Бул шифрование менен корголот турбайбы? Hiç korkunç жок экен демек. Биткоин маселеси. Бул азыр арам дегенде болбойт, билесизби? Биз акчанын экономика жаатында Шейх Мухаммад Такиб Усман айтат, акчанын азыр 12-нчи этабында жашап атабыз. Алтын күмүш болгон, ал жерде инфляция жүргөн эмес, келип бартер болгон, мындай болгон, азыр кагаз акча мындай болуп туруп, 12-нчи стадия, 13-нчи стадия электронный акчага барабыз. Эртеңби бирсү күнү бирок барабыз. Аркасында мамлекет туруп, бекитип туруп, анан шарт жолдо болсун алдап кетпегендей турса, ошондо адал болунат. Кыргызстанда уже крипто алып сатууга лицензиясы бар, ондогон банкалар бар турбайбы? Каалагандай чечип алсаң болот экен. Алло? Валейкум ассалам, кандайсың досум? Геоданды жөнөтүп койм, ошол жерге келсең, Ошол жерден жабылгалы. Адал эместиги сен тандаган монеталардан эмес, ошол соданын түрүн тандап отурган. Жакшы досум. Содан кылапсың да. Негизи досум, бул тармакка кантип келип калдың эле досум? Тармакка